Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Шаардагы жеңиш майрамы эртең менен ушундай маанайда башталды. Көп кубаттуу үйлөргө желектер илинип, ар бир шаар тургундары балкондордон согуш ветерандарынын портреттерин көтөрүп турушту. Тургундар өзгөчө абал шартында улуу жеңиштин 75 жылдык майрамын өз үйлөрүнө тосушуп, өлбөс полк акцияларына аралыктан катышып жатышат. Кандай кырдаал болбосун, ардагерлердин эрдиги унутулбоого тийиштешет. Менин чоң атам 43-жылы согушка кеткен, эки бир тууганы кайтып келген, менин эң кичинеси болгон. Эгиздин шериги болгон Асан Зуура. Чоң атам келбей калган. Атам болгону 4 жашар бала болгон. Мындай калганда азыр ушул күнгө чейин дайынсыз. Эскеребиз да чоң аталарыбызды. Алар bundan да жаман күндө жүрүшкөн. Бизге бул жыргал жашоо. День Победы, ох, какой хороший праздник, ох, какой хороший. Вот такие мы уже. Жалал Абад шаарындагы эки согуштун ардагеринин бирөөсү 94 жаштагы Елизавета Костянная. Ал 18 жашында согушка аттанып, артиллерист дивизионунда кызмат кылган. Ардагер от күйгөн кандуу талааны көзүнө жаш алуу менен эстейт. Согуш аяктаган соң 1959-жылы жолдошу менен Кыргызстанга көчүп келип, эки кыздуу болушкан. Учурда шаарда жашайт. Так она крепкая, то поколение крепкое было. Мен чынын айтсам, апам менен сыймыктанамын. Ал үчүн Орусиядан көчүп келип Кыргызстанда жашап жатабыз. Апам жаш кезинде согуштун ар бир күндөрүн айтып берчү. Эми болсо башынан алган оор жаратынан сүйлөбөй да калды. Үйдө тыккан баардык буюмдарын оорду менен коюлуп тазалыкты жакшы көрөт. Мени өкүндүргөнү согуштун катышуучулары жылдан жылга азайып жатканы. Ошондой болсо да бийлик тараптан жардам берип келүүдө. Там деревни не было. Сожгли немцы. Валентина Павлова шаарда жашаган концлагердин жалгыз туткуну. Согуштун алгачкы жылдарында атасын үй жайы менен немес чалгынчылары өрттөп жиберишкен. Апасы Захара 3 кызы менен Литванын концлагеринде туткунда калган. Ал учурда Павлова болгону 2 жашта болчу. Кыргызстанга 1956-жылы жолдошу менен бирге келген боюнча калып кеткен. Не так мы в Литве находились. Сначала в концлагере были, а потом хозяева работали. Ооба, мен атамды жоготкон учурда 2 жашта болгон экенмин. Азыркы күнгө чейин атамдын кайда көмүлгөнүн билбеймин. Апам, 2 жем жана мен Литванын туткунунда калганбыз. Оор күндөрдү кечирдик. Жумасына 2 жолу гана 7 чакырым аралыкты жөө басып барып окучубуз. Ошол учурда басынтуу, ачка калуу сыяктуу күндөр өттү. Балам Орусияда жашайт. Алып кетейин дегенинен баргам, бирок ал жака эч көнбөдүм. Кайрадан Жалал Абад шаарына келе бердим. Бул жерде жалгыз жашасам да, менин кыргыз кошуналарым жалгыз саратпай жардам берип, абалымды сурап турушат. Кыргызстан улуу жеңиштин 75 жылдыгын коронавируска байланыштуу бул жолу карантин кирген маалда белгилеп жатат. Жалал Абад шаарындагы бир топ көп кубаттуу үйлөрдө өлбөс полк акциялары уюштурулуп, үн күчөтүүчү аппараттар менен шаар көчөлөрүн кыдырган унаада жеңиш ырлары жаңырды. Жеңиш багында салтанаттуу иш-чара бул жолу адаттагыдай белгиленген жок. Улуу жеңиштин 75 жылдык майрамын өчпө сот быйылкы жылы согуш ардагерлерсиз тосууда. Согушка Жалал Абад шаарынан 10 000 адам жиберилип, алардын 4976-сы фронттон кайтпай калган. Шаардын 6 тургунуна Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Алардын ысымдары каладагы Жеңиш багындагы эстелик монументке түшүрүлгөн. Иш-чара ушундай деңгээлде уланып отурат. Биз ойлойбуз, Кудай буйруп, кийинки жылдары баягы мурунку акыбалыбызга түшүп, жакшы деңгээлде майрамды маанайда даам
көп жылдар бою майрамдайбыз деген оюбуз бар. Жергиликтүү бюджеттен дагы биз өзүбүздүн ардагерлерибизге деп сыртта карап турбастан колубуздан келишибизче баягы майрамга карата материалдык жардамдарыбызды көргөздүк. Бул нерсе мындан ары дагы такай улана бермекчи болгону ушул ардагерлерибиздин ден соолугун, өмүрүн гана тилейбиз. Жалал Абад облусунун аймагында учурда 31 согуштун ветераны, 59 тылда эмгектенген ардагерлер калды. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.